Nisa сүрөсүнүн алгачкы аяттарын камтыды. Nisa сүрөсүдегидей аялдар деген маанини туюндуруп 176 аяттан куралат. Ал эми Nisa сүрөсү хижраттан кийин Мадинада же болбосом Мадина сүрөлөрүнөн деп эсептелмекчи. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мана ошол Мадина сүрөлөрүнүн өзгөчөлүктөрүнүн бири алгачкы эле аятта эскерилип кетти. Я айюхалладина аману. О ыйман келтиргендер деп ыймандууларга чакырык жасалып жатат. Дегеле Кур'ан-ы Керимде 89 жерде Я айюхалладина аману деп ыймандууларга чакырык жасалса, бир эле жерде Я айюхалладина кафару о капырлар деп бир эле жерде капырларга чакырык жасалыптыр. Бул да болсо сизи бизге адамдын терс тарабы эмес, оң тарабына маани берип басым жасаганга үгүттөгөндөй. Ал эми Ниса сүрөсүдегидей, Ниса сүрөсү адатта ислам дининде аялдар коомчулуктун бир бурчунда гана чүмкөнүп, укугу чектелип калган деп айткан менен китебибиз ыйык Кур'ан-ы Керимде эркектер деген сүрө эскерилбейт. Балким аялдар деп аялдарга өзгөчө маани берилип олтурат. Ошол эле учурда эмне үчүн дей турган болсок, аялдар нисфул муштама, коомдун жарымы. Иза салухат салухал муштама. Аял заты эгерде оңоло турган болсо, ал учурда коомчулук оңолот дейт. Мана ошол коомчулук дегидей, жогордагы эскерилген, окулган аяттарда негизинен коомдук, социалдык абалдар баяндалып жатат. Анын катарында адам атаны, андан жубайын, ал экөөсүнөн бүтүндөй эркек, аял, адам затын жараткан Аллах Таалага таква болгула деп башталган болсо, андан ары Ваттакуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам, эртең акыр кыяматта Кудай Тааланын алдына барганда эсеп кысап бере тургандардын, анан дагы жетимдердин акысынан сак болгула, оолак болгула, абайлагыла деп чакырык жасалып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы өмүрү аякта бара жаткан чакта эки нерсеге басым жасап кетти эле. Ас-сала ва ма малакат айманукум. Намазга бекем болгула, анан да кол алдыңардагыларга деди. Анын катарында биз эртең акыр кыяматта эсеп кысап бере турган, жооптуу боло турган мана ошол биздин жакындарыбыз, айлана чөйрөбүз. Бул жаатта да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткирген хадис кудусийде Аллах Таала айтат эмеспи? Кайсыл бир пенде жакындары менен, тууган туушканы менен мамилесин бекемдеген болсо, мени менен мамилесин бекемдеди. Кимде ким аны менен карым катнашын үзгөн болсо, мени менен мамилесин үздү дейт. Ал эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болсо, "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир фальясил рахимаху." Кимде ким Аллага жана акырет күнүнө ыйман келтирген болсо, тууган уругу менен мамилесин чыңдасын деди. Анын озур эмнеде дей турган болсок, Пайгамбарыбыз башка бир сөзүндө кайсыл бир пенде өмүрүнүн узун болуп, ырыскысынын кенен болуусун кааласа, ал учурда тууган уругу менен мамилесин чыңдасын деди. Ал эми ошол эле аяттардын катарында тасаалуна бихи вал айтам, жетимдерге. Кур'ан аятында
Allah Taala ve yes'alunke anil yatama kul islahul lahum hayr. O Muhammed senden eli jurt jetimler jönündө suraşat. Sen alarga mana ошол жетимдерге жакшы мамиледе болгонуң деп жооп бергениң дейт. Жетимдерге жакшы дегидей бир инсан алымга келип, данышманга келип, менин жүрөгүм карарып бараткансыйт. Осуят кылыңыз деген чакта анда мана ошол данышман жетимдерге жакшылык кылгының дейт. Жок эле дегенде жетимдин башын сылап болсо дагы деди. Жетимдин башын сылап дегидей алымдарыбыз айтып кеткен дагы башка бир сөздө кайсыл бир пенде жетимдин башын сылаган болсо, жетимдин башында канча тал чачы боло турган болсо, ошончолук күнөөсү төгүлөт дейт. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ана ва кафилул ятими фил жаннати хаказа деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мени менен жетимди өз кепилдигине, камкордугуна алган адам, жетимдерге сылык, жакшы мамиле жасаган адам. Бул жетим экен деп туруп четке какпастан, бешенең тырыштырбастан, балким ошого жок дегенде жылуу жумшак сөзүң менен болсо дагы мамиле жасаган болсоң, ал учурда хакада мана бул сыңары деп пайгамбарыбыз бейиште мага ушул экөөсү жакын болгондой жакын болот деп эки манжасын көрсөттү. Албетте жараткан Аллахым жогорудагы аяттарда баса белгиленип кеткендей, коомчулугубузда туруктуулук, ынтымак, ырашкерлик аяттардын башында эскерилгендер баарыңар адам атадан, обо энеден тараган болсоңор дегидей адам баласынын ортосунда бөлүнүп жарылуу болбостон ынтымак ырашкерлик болуп, коомубузда туруктуулук болсун. Жараткан Аллахым окулуп жаткан Кур'ан аяттары менен жергебизге, элибизге береке кутун чачсын. Вассаламу алейкум ва рахматуллах.